Ағалар, арт жақта отырғандар жақынырақ келіңіздер. Azatlıklarda ömür sürürüm. Alakonudan azalap düğünüge, azatlıklarda ömür sürürüm. Kıran Türk'üttöy, altın Türk'üttöy, sıybığımsın benim Kırgızstan. Namus görmesin, vakit olmasın, hasiyetli cerim Kırgızstan. Hasiyetli cerim, keremetli cerim, hasiyetli cerim Kırgızstan. Арбаңыздар, ардактуу агайын туугандар, урматтуу касиеттүү кетмен төбө элибиз. Мына бүгүн сиздердин алдыңыздарга биздин Кыргызстандагы бүтүн Кыргызстан саясий партиясынын өкүлдөрү, талапкерлери жана бүтүн Кыргызстан саясий партиясынын лидери өзүбүздүн сыймыктуу уулубуз Адакам Кимсанбаевич Мадумаров болуп алдыңыздарга келип отурабыз. Урматтуу агайын туугандар, сиздер менен көрүшүп турганыбызга биз абдан кубанычтабыз. Өзгөчө жанагы пандемия деген оорудан кийин баарыбыз билип калдык. Өмүр эмне экенин, жашоо эмне экенин, тууган эмне экенин, бала эмне экенин, жер эл эмне экенин, сый урмат эмне экенин бардыгыбыз сезип калдык. Мына ошол кайгылуу оор окуядан кийин мынамтип сиздер менен аман эсен көрүшүп турганыбызга Кудайга миң мертебе рахмат. Ошол жерде канча деген сонун туугандарыбыз кетти. Мамлекеттик ишмерлер, канча деген таланттар, канча деген жакындарыбыз кетти. Мына бул эми жок дегенде ошо калган элибизге, калган журтубузга Кудай аманчылык берсин. Ошондой апаттан сырткары кылсын деп жараткан Алладан тилеп отурабыз. Мына сиздер менен сүйлөшүп отургандан өзү, биргелешип мына көз көрүшүп отурган өзү эмне деген бакыт, эмне деген кубаныч. Айланайын Кудай ушундан айрыбас экен деп күндө ушул Кудайга, жараткан Аллага бир маал жалынып алабыз. Кудай кут кылсын дейли. Андай болсо эми урматтуу ардактуу туугандар, биз азыр өзүбүздүн жакшынакай сиздерге болгон жолугушуубузду баштайлы. Мына бул жерде мына дегенде сиздерге айтарым, урматтуу туугандар, эгерде бериле турган суроолор болсо кагаз бетине жазыңыздар. Мына Адакам Кимсанбаевич азыр түштүктү бүт түрө кыдырып келатат. Мына ошол жерде бир дагы суроо жоопсуз калган жок. Бүт бардыгына аягына чейин чыдап жооп берип келатат. Эгерде сиздерде ушундай бир суроо жооптор боло турган болсо, кагазга жазып берип туруңуздар, биз жеткирип турабыз. Андай болсо уруксат берсеңиздер, мен адегенде сиздердин алдыңыздарга бүтүн Кыргызстан саясий партиясынын лидери Адакам Кимсанбаевич Мадумаровго сөз кезегин узатайын. Рахмат эмке. Ассаламу алейкум, урматтуу агалар, апалар, эжелер, карындаштар, аяштар, баарыңыздар түгөл ошол жерге келгениңиздер үчүн терең ыраазычылык билдиребиз. Келген кадамдарыңыздарга гүл бүткөн болсун. Кимиңиздер кандай максат менен келсеңиздер, ошол максаттын ишке ашышына жараткан Аллах бизди себепчи кылган болсун. Эң негизгиси бизге күч кубат берсин, акыл эс берсин. Бардык жамандыктардан тыйып, сиздердин ишенимиңиздерди актаганга, ошол күндөргө жеткиргенди бизге баарыбызга Аллах чогуу көрсөткөн күндү насип кылсын. Азыр айтты, мага суроолорду кандай түрдө берсеңиздер бериңиздер. Кагазга жазып, себеп кагазга жазып дегенин себеби атыңызды жазбай койсоңуз деле боло берет.
Vakitті үнемдейбіз да. Біздің Тоқтоғұл жергесіндегі адамдардың ар бір ақын шыққанда сөзсіз 4 сап менен баштап, анан кейін тоқтата албай кетебиз. Ошону менен узарып кетет. Бизди билесиздер, ансыз деле 11 күнүбүздү кыскартып койду. Ар кандай себептер менен. Бизди каттабай койду. Ар кандай себептер менен. Биз Бишкек шаардык соту аркылуу гана өзүбүздүн каттоого укугубуз бар экенин, элдин тандоого укугу бар экенин далилдеп, андан кийин гана жарышка кошулуп отурабыз. Биз биринчи кадам баштаганга чейин кээ бир жакшы көргөн партиялары Кыргызстандын жарымын кыдырып үлгүрүп калышты. 44-45 район бар. Bir rayondu bir günden kıdırganda da 44 gün 45 gün gerek. Bizde aldığımızda bolğonu bir sanalı gana gündör kalıp kaldı. Oşoндуктан жолугушууларды кыскартабыз. Men бул жерде эчен жолу келип сүйлөгөмүн. Менин сөзүмдү телефонду бассаңыздар деле көрүнүп турат. Башта айтат элек КТР көрсөтпөйт деп, азыр КТРга жалдыраган эч ким жок. Чоңөнелерим дагы айылда отуруп алып, "И айнанайын, кече көрдүм сени чогулушуңду" дейт. Угуп атасыздар. Түз эфирде дагы уюштурушуп атат. Бизге караганда сиздерде маалымат көбүрөөк. Себеп биз сүйлөп кетебиз. Биздин артыбыздан кимдер кандай пикир жазып атканын биз көрбөйбүз өмүрүбүздө. Ошондуктан суроолорду даярдап туруңуздар. Биз Бүтүн Кыргызстан саясий партиясы жарыя кылганбыз. Биздин курамыбызды эл курайт дегенбиз. Бизге партиянын өкүлүнүн кереги жок, бизге элдин өкүлү керек деп айтканбыз. Biz ошол убадабызда бекем туруп атабыз. Мына азыр Темирлан Сыманбеков деген агабыз жалгыз эле бир партиянын эмес, жалгыз эле Токтогулдун эмес, же Жалал Абадтын эмес, бүтүндөй Кыргыз Республикасынын, Кыргыз элинин маданиятынын маңдайда жазган жылдызындай болуп, атак даңкы көтөрүлүп, мына жакында эле Теңир Тоодон келди. Теңир Тоо театрын дагы ошол гүлдөп, чоңойтуп, өстүрүп, тазалап, мына ошол жерге биздин шаарга мэрликке көрсөтөлү дегендей сунуштарын айтышып, ал жерден дагы өтө келди. Баягы Басмайылдын жаманын ээси билбей ат билет, эр жигиттин жакшысын эли билбей жат билет дегендей, биз бөтөн өлкөлөргө барганыбызда, Кыргыздын маданиятын көрсөткөнүбүздө, биздин кыргыз элибиз анча маани бербейт экенбиз. Мына ошо кишилер башка жактарга барып, Иранга барабы, Казакстанга барабы, башка өлкөлөргө барганда, биздин артисттерге ушул кезге чейин тамшанып, Кудайга шүгүр. Мына Бакен Кыдыкеева, Муратбек Рыскулов, Сабира Куменшалиева сыяктуу азаматтарыбыздан уучубуз кур эмес. Неге Темирлан Сыманбековду биз бүтүн Кыргызстандын кат башына коюп баратабыз, билесиздерби? Биз ушу Темирлан акенин ордуна bir mıktı may kuyuğucu jayı var, je pazarı var, je akça almaştırıcı jayı var, je terek satkan, je temir satkan bir biznesmendi taap gelip jül desek koy demek bile, yok demek bile, ay koylamızlarçı. Hem için Temирlan Сыманбековду koyup atabız biz. Biz jogorku kеңешке madaniyаттуу insandardı alып barалы деп. Kat жазып берсең ошону окуй ала турган азаматтарды алып баралы деп. Eli jeri üçün kүйгөн азаматтарды алып баралы, эң негизгиси колу таза, ою таза, жолу таза азаматтар менен баралы деп. Мамлекеттик казынага кол салбаган, жетим жесирди какшатып ыйлатпаган, Мунжумаевдин акысын жебеген, чет өлкөгө барса, көрсөтсөң, адамдын көзү суктана турган мыкты жигиттерибиз, кыздарыбыз бар. Өтө сабаттуу азаматтарыбыз бар. Мына биз башка жакка чыкканда, биз үчүн гана мындай бир баа беришпейт алар. Бүтүндөй Кыргыз мамлекетинин, Кыргыз элинин өлкөсүнө баа беришет. Кандай азаматтар баруу керек, кандай азаматтар сүйлөө керек. Ошол көпчүлүк айтат, Темирлан Сыманбеков дейт, ушуну жөн эле киргизсеңер керек, тизмеде жок болсо керек дейт. Мен сиздерге айтайын. Бу киши бизде 5-чи болуп турат. Кейлер айтат, 5-чи болуп туруш үчүн канча берди дейт. Темирлан Сыманбеков 40 жылдан бери берип келет ат элге. Бизге bir айда бере салган кишилердин кереги жок. Жеке мага партиянын төрагасы катарында
Maga jarım kese çay verelek. Geçe tündö geçinde geldim. Oşonda gana bir kese şorpa verdi. Oşonda jarımını içtim, jarımını kaldırıp koydum. Maga hiç nerse verelek. Maga vergen kişinin gereği yok. Bütün de yurtta versin, elge versin. Bu kişi 40 yıldan beri sahnada Kırgızdın zalkarların, obrazların jaratıp Kırgız madaniyatın götürüp keletadi. Biz Jogorku Kеңештеги баягы сахнадагы айтылган сөздөрдү, керемет ойнолгон ролдөрдү, айрыкча жаңы соңку эле тартылган фильми баягы теректин окуясы боюнча, дарактын ыры. Ошолго окшогон окуяларды эгерде Жогорку Кеңештин трибунасынан айткан болсо, баягы жүрөгү эрибеген 120 депутаттын жүрөгү эрип, көңүлүн элге буруп калар бекен деген ой менен алып баратабыз. Biz madaniyatты көтөрөлө деп атабыз. Токтогул шаардабыз. Мыйзамдуу өлкөгө караганда ыймандуу өлкө бактылуураак деп айтып келатабыз. Себеби эгер ыйманың болсо, бөтөн бирөөнүн акысын жебейсиң. Ыйманың болсо мыйзам бузбайсың. Бирөөгө залакаң тийбейт. Сен керемет инсан, маданияттуу инсан болосуң. Ата энеңди коргулбайсың. Бала чакаларды зордогойсуң. Аялыңды чаппайсың. Ага ыйман керек. Имансыз өлкөдө мыйзамды алтын тамга менен басып койсоң деле, мына Кыргызстандын конституциясын окусаңыздар жаман эмес, бирок бир да тамга саткарылбайт. Эмне үчүн? Ыйман жок. Сабаттуулук жок. Инсап жок. Биз ушундай өлкөнү курабыз. Бул киши менен үзөңгүлөш болуп иштеп жүргөн Рахман Разыков деген агабыз бар. Ал дагы маданияттан. Ал киши да кече Кара сууда болдук, мага бир кесе чай куйган жок. Жок дегенде 30 адырдан өтүп баратканда бир дарбыз сойтарган жок. Ал киши дагы 45 жылдан бери элге берип келатат. Бизде маданияттан дагы Абидин Темиров деген жигитибиз бар. Ырчы, обончу, мыкты аткаруучу дейт. Ал киши биринчи кезекте ошол ырчы обончулугу бул жараткандан берген бир талант, а бирок өзү жаратман. Дыйкандын баласы сыяктуу, мына Бишкектин четинден ташталып кеткен короо сарайларды алып, моомундай кылып помидор, бадыраң өстүрө турган жер куруптур. Күнөскана, эки күнөскана куруптур. Жанына бир завод куруп атыптыр. Бөтөлкөнү да Кыргызстандан чыгарабыз. Бөтөлкө десе баягы жинди суу бөтөлкөсү эмес. Адал нерселер куюла турган бөтөлкөлөр. Мына ошол жерден бардык нерсени өзүбүз иштетип, өзүбүз чыгарышыбыз керек. Эмне үчүн Кытайдын помидорун жешибиз керек дегендей кылып, керемет. 300 тоннадан 500 тоннага чейин биринчи түшүмүн ушундай алыптыр. Мыкты иш жасап атыптыр. Ошол Абидин Темиров деген азаматыбыз бар. Жалал Абадтын Барпы театры бар. Барпы театрынын директору Санжар Берикбаев деген азамат бар. Мындайча айтканда, маданиятты көтөрө турган бизде мыкты азамат жигиттер, кыздар бар. Мен атайын партиянын программасын айтпай атам, себеби лейлектен бери угуп атасыздар аны. Мына жерде турган кыздарыбызды сіздер таанысыздарбы? Тааныбайсыздарбы? Кандай сіздер таанылган жоксуңарбы? Чыгып тааныштырыңыздар өзүңүздөрдү. Биздин талапкерлер кайда иштейсиз, кайда эмне жумуш кыласыз, билимиңиз кандай, элимиңиз кандай, эмне максатта баратасыз? 2 мүнөттө айтып бериңиз. Арабаңыздар, токтогул элим, элим жерим. Ушул жашыма карабай, мен чоң бир казатка аттандым. Кыскача лидери Задахан Кинсанбаевич айткандай, кичине түшүндүрүп оюмду айтып кетейин. Албетте, бул нерсеге мен көпкө ойлондум. Мен ошого даярмынбы? Мен ошол элимдин ишеничин актай аламбы деген суроо менде аябай пайда болду. Жана бүтүн Кыргызстан партиясынан университетте окуп жүргөндө 1,5 жылдай жаштар канатында өзүмдүн активдүүлүгүмдү көргөзүп, жардам иштерине ошо партиянын жүзү менен көп иш-чараларда катышып кеткем. Быйыл Адахан Кинсанбаевич өзү жаштарды колдоп чакырышты. Эмне үчүн сен ушул алган тажрыйба, билимиң менен эмне үчүн иштегенге болбосун деп колдогонунан өзүбүздөр баары билип тургандай эле айтылат элибизде. Заманың башка жака бурулуп бара жатса, же унчукпагой, же болбосо белиңди бекем туруп, ошого каршы туруп бер деп. Мен элим мен экинчисини тандадым. Мен белимди бекем бууп, ушул элим үчүн коомго, кыргыз элине болобу, токтогул элине болобу, дегеле айылыма болобу, бир коомго жакшы бир таасир калтыргым келди. Албетте, артымда ушундай элим турат, колдоп берет деген чоң ишенимдемин.
Аты жөнүм Кулмурзаева Айпери. Кыргызстан эл аралык университетинин тил тарабын аяктаганмын. 5 тилде эркин сүйлөйм. Университетте аябай жакшы өзүмдүн жакшы аяктаганым үчүн кызыл диплом менен бүткөнмүн. Европада болгом, Катарда болгом. Ошол кичинекей жашоодо болобу, билим тарабында болобу, кичине алган тажрыйбам менен окуп дагы, иштеп дагы баштадым буюрса. Каражыгач айылынан болом, Шопоктон. Мына караңыздарчы азаматтар. 5 тилди билем десе кол чапкан жокпуз. Университетте кызыл диплом менен бүттүм десе кол чапкан жокпуз. Неме болуптур дегендей кылып. Каражыгаштанмын десе, кыйкырып, өзүбүздүк экен деген бир сезим менен кол чабабыз. Мына биздин коомдун көзгүсү ушул. Ким болсо ошол болсун, өзүбүздөн болсун. Коалиция деген сөздү айта албайбы, бизди кызыктырбайт. Эл аралык деген сөздү жаза албайбы, аны да кызыктырбайт. Бирок өзүбүздөн болсун. Рахмат. Жакшы чыксаң биздики деп талашат. Жаман чыксаң тескерисинче көкүрөктөн түртүп, бири-бирине оодарышат, бизден эмес деп. Кээ бир азаматтар чыккан райондордон айтып атпайбы? Ушул жактанбыз дегенден уялып, кошуна районду айтып коюп атабыз дегендей. Кудай ошондон сактасын. Бар болуңуздар, аман болуңуздар. Бизде мына дагы бир кызыбыз бар. Келиңиз, сиз дагы өзүңүздү тааныштырып айтыңыз, 2 мүнөттөй сөзүңүздү, анан мен бир сөз айтамын. Саламатсыздарбы, улуу урматтуу Токтогул элим, менин туулган жерим, киндик кан тамган жерим. Мен өзүмдү тааныштыра кетсем, алыскы Толук деген айылды баарыбыз эле билсе керек. Ошол жакта 1982 жылы төрөлгөм. Азыр мен эмне үчүн бул партияны тандадым? Анткени бул партияда тазалык жана тартип күчтүү. Андан кийин биздин көп ага эжелерибиз ушул убакка чейин жогорку кеңешке депутат болуп барып 5 жылдан 15 жылга чейин отуруп атышат. Бирок Токтогул шаарынын жашоочусу катары айтып кетет элем, бул жерде болгон көйгөйлөрдү эч кандай чечүүгө мүмкүнчүлүк болбой жатат. Биздин улуу Токтогул чоң атабыз айткандай, чынчыл дайыма бетке сүйлөгөн, чындыкты айткан, чыркырап турган биз Адахан Кимсанбаевичке терең таазим этебиз. Ошонун окуучуларыбыз дайыма колдоп коштоп турат бизди. Элдер дайыма астына жаш балдарды коюп алыптыр, аркасына булар туруп алыптыр деген сөздөрү калп. Бизде бардыгыбыз бирдей кадам менен кетип атабыз азыр ушул партияда. Ушун менен мен айтат элем, ушул биздин Токтогул шаарында, Токтогул районунда көптөгөн көйгөйлүү маселелер бар. Эң биринчи айтсам, бул жолдордун акыбалын көрсөңөр, ушунчалык мышык ыйлай турган немеге жеткенбиз. Мына мен, например, Толукта төрөлгөм, жылына 2-3 жолу барып келем, бирок барып келгиче ушундай жаман акыбалда болом дайыма. Эмнеге үчүн мен ушул айылыма жок дегенде ушул өзгөрүш Токтогул районунда жолдун акыбалы өтө начар. Ушуга эмне үчүн салымымды кошо албайм? Алыскы тоолуу район бар, Сары Камыш деген. Ал жактын жолун айтпай эле коеюн. Ошон үчүн ушул бир жолдорду салууга, бир көмөктөшүүгө, хотя бы ушул жогорку кеңешке барганга ушул маселелерди алып чыгууга. Азыр биздин Токтогул району электр энергиясын чыгарабыз, бирок өзүбүз ушунчалык кымбат баада сатып алабыз. Бизге эч кандай арзандатуу деген жок. Гез, Камбар ата гэси, биринчи гэси иштебей жатат. Ушуну иштетиш үчүн салымыбызды кошсок, ушул жогорку кеңешке барганда бир ушул боюнча маселелерди көтөрүп чыксак деген оюбуз бар. Андан тышкары биз ушул миграция боюнча элдерибиз иштери жок, мына акелерибиз, эжелерибиз Россияны көздөй кетип баратышат. Аяктан калп эмес,
баардыгыбыз билип эле жүрөбүз. Кайра кээ бирлери каза болуп келип атышат. Ушул боюнча бир балдары ушунчалык кордук, зомбулук көрүп атат, туугандарында калып, ошол боюнча бир жакшы нерселерди ойлонсок. Анан кийин дагы айта берсе көп эле маселелер бар. Ошол боюнча жакшы бир биз эч кандай байлыгыбыз жок, бийлигибиз жок, жөнөкөй сиздердин араңыздардан чыккан, карапайым үй бүлөдөн чыккан жөнөкөй кызмын. Ушул маселелерди бир өйдө жакка жеткирип, кандай бир салымыбызды кошсок, ушул боюнча элге бир жакшылык алып келсек, бир нерсеге пайдабызды келтирсек деген эле үмүтүбүз чоң. Көңүл бурганыңыздарга чоң рахмат. Рахмат бар болуңуздар. Мына биз жаштар менен, жаштык жалын күч менен тажрыйбаны айкалыштырып баратабыз. Биздин биринчи эле ондукта 4 ушундай жигиттерибиз, кыздарыбыз бар. 30га чыга элек. 4төө элестетсеңиздер. Бул эмнеден кабар берет? Бул биздин партиянын тизмесин эл курады дегенден билет. Эл. Бизге байлыгы менен дагы, бийлиги менен дагы тизмеге кире алган жок эч кимиси. Тескерисинче бизде ушунча каражат бар, сиздин тизмеңиз менен кетебиз дегендердин баарын киргизген жокпуз. Мына айтышуда да азыр. Мына көчөлөрдө моомдай болуп илинип турган сүрөттөргө биздин акылыбыз жетпейби? Жетет. Биз антип чыгарбайбыз. Биз акчаны эгер болсо моомдай кылып сапырбайбыз. Биз моомдай болуп жаңы кийимдерди кийип алып, жылтырап келип, эртеси башкача иштерди жасабайбыз. Азыр ушул 120 депутаттын ичинен 90га жакыны кайра баратат. Бирок башка көйнөк кийип алып келетат. Башка жоолук салып, башка кепка кийип алып келетат. Аттары башка. Бирок ичи баягы эле. Баягы ойдон. Мына биз 10 жылдан бери айтабыз, эмне деген аттарга конушпады. Ошону Рахман Разыков бир чоң чыгарма кылып жазды. Кайсы бет менен келесиңер деген. Бирок алар келе атышат. Мына момоюп турса барып жүзүнөн сүйүргүн келет. Ушул жерге келип жыйын өткөрүп атканыбызда СДПКдан башкасы жолобосун деп бизге кысым көрсөтүшкөн. Азыр ошол СДПК кайда кетти? Жаман көрүнүп калды да 10 жылдын ичинде. Эмне кылыш керек? Көйнөктү алмаштырыш керек дагы, башка бир партиянын ичине кирип кетиш керек. Менимче азыр бүгүн биздин элибиз аябай сабаттуу болуп калды. Менден жакшы билип турасыздар кимдин ким экендигин. Бизде ушул сыяктуу жаш жигиттер, кыздарыбыз, анан биздин партия бир нерсеси менен өзгөчөлөнөт. 3-чү, 2-чи турасыңбы, же 205-чи турасыңбы, айырмасы жок. Бизге партияны көтөргөн кишинин кажети жок. Бизге элдин ишенимине ээ болуп келген азамат жигиттер, кыздар керек. Экинчи болуп, тизмеде экинчи болуп туруп, депутат болбой калышың мүмкүн. 105-чи туруп депутат болушуң мүмкүн. Мен съезде жарыялаганмын. Делегаттардын баары мени колдоп кол чапкан. Эң адилеттүү ушул жерде турат деп. Себеби өткөн парламентте 8000 добуш алган талапкер өтпөй калган. 800 добушу менен 10 жылдан бери отурган азаматтар бар. Эмне үчүн? Себеби алар элдин добушун эмес, ошол мандатты сатып алгандар болгон. Эгерде сиздер колдоп көтөрүп, ушул токтогул бүтүндөй кетмен темөөрөнү муштумдай түйүлүп, bir жигитти же bir кызды, же 2 кызды, 5 кызды көтөрүп бере турган болсоңуздар, ал бакыт сиздердин бактыңыздар. Анан бөлүшөлүбү дегендей сөз болот. Кече кайсы бир райондо өткөрүп атсам айтат, булар дагы жакшы, силер дагы жакшы, ушуну бөлүп берсек кандай болот деп Сузакта айтты. Бул катма окуткандагы же той өткөргөндөгү дасторкон эмес да. Сага 2 нан, сага 1 уч боорсок, саганан 1 уч момпоси дегендей. Бир тараптуу болгонго аракет кылалы. Бир тарапта болгонго басым жасайлы. Натыйжада баарына моомда кылып себели олтуруп, бир да киши барбай калышы мүмкүн. Анан кайра айтабыз. Эмне үчүн бизден ушундай депутат барбайт деп. Барыш барбаш өзүбүздүн колубузда, урматтуу туугандар.
Айбек Камалович. Токтогул районунан дайым айтам мен, келген сайын айтам. Азыр мен сиздин Мына Осмонкул айткандай, берем. экинен бири ырчекен дегендей, билесиздерби? Бул жерден Токтогулдан эч качан бир маданияттын өкүлү депутат болуп барбаптыр. Соңку депутатыбыз эле Тууганбай аке экен Абдиев. Тууганбай акеден бери бир да маданияттын өкүлү депутат болуп барбаптыр. Бүтүн баягы бизнес менен жүргөндөрдү жиберип аттырбыз. Баракелде. Мына улуу токомдун урпактарынын бүгүнкү жасап аткан иши. Суюк кол чаап атасыңар, каттуу тийди. Баракелде. Мен азыр машинага отуруп кетем, 3 теректе болот кийинки жыйыныбыз. Ошо жерге жеткенче түшүнөсүздөр мен эмне деп айтканымды. Токтогул Кетмен төбө өрөнү. Мен дайым ушул жарыя кылып айтып келем, Кыргызстандын маданият очогу, маданият борбору бул жер. Маданияттуулардын борбору. Биз Кудай кааласа, жанагы айттым, биринчи кезектеги иман менен маданиятты көтөрүп, маданияттуу болмоюнча биз башка өлкөлөргө тең боло албайбыз. Мына ошол маданият менен барабыз, иман менен барабыз. Четте турган жигитибиз Жаныш Матмусаев деген жигитибиз ошол Үч Терек аймагынан баратат, Токтогул районунан. Башта укук коргоо кызматында иштеген. Азыр ошол укук коргоо органынан кеткен. Бизге ошол мыйзамды мыкты билген, мыйзамды чаккан азаматтар дагы өтө керек. Андан кийин, бул жерде Токтосун Барманов деген жигитибиз. Бул киши талапкер эмес. Талапкер эмес. Жөн гана келиптир, Токтогул жергесине келгенде мен дагы ошол жерге барып, эки ооз сөзүмдү айтып коюп келейин деп. Биздин бүтүн Кыргызстан партиясынын ошол шайлоо алдындагы штабтын эң башкы кол башчысы ошол Токтосун Барманов. Түндө саат 2-де келиптир. Мына ушундай курам менен баратабыз. Кандай дейсиздер? Жактыбы, жакпадыбы? Жарайбы, жарабайбы? Биздин курамыбызда дагы генерал Курсан Асанов бар эле. Бүгүн аны сотко чакырыптыр. Кече ушул жерге чейин келип, ал киши Бишкекке кетти. Бүгүн саат 10-да соту болуп атат. Ушул элдик генерал деген атка конгон Курсан Асанов биздин курамыбызда баратат. Генерал Өмүрбек Суаналиев деген азаматыбыз баратат. Саясаттын, тазалыктын маршалы деген Абсамат Масалиевдин уулу, Нукура атасынын уулу деген Исхак Масалиев баратат. Биздин курамыбыз ушундай. Мындайча айтканда, эч кимисин мындай элге алып чыксаң, башыңды жерге салбай турган сабаттуу азамат жигиттер, кыздар менен баратабыз. Эми суроолорго жооп берели. Мына көрдүңүздөр. Кимиңиздерден кандай суроо келсе, биз токтолбой окуйбуз. Баарына жооп бергенге даярбыз. Адахан Кимсамаев, сиздин партияңыз өтөт деген чоң ишеним менен суроо дейт. Кыргызстандын келечеги үчүн Россия менен сүйлөшүп, Токойдон арендага жер алып, кыргыз элинин келечегине жыгач материал менен камсыз кылуу боюнча ой барбы, урматым менен 70 жаштагы Алканов Эркинбай дейт. Биздин пландарыбыз аябай чоң. Мен 10 ай вице-премьер болуп иштептирмин, 10 ай. 10 айдын ичинде Россиянын 3 чоң областы менен Кыргызстандын областтарыны мындай боордош областтар кылганбыз. Менин пикиримде Чүй областы менен Кузбасты ошондой боордоштук кылышыбыз керек деп айттым эле. Эмнеге билесиздерби? Ушул Чүйдүн боорунда бүтүн дыйканчылык кылып аткан азаматтардын бардык түшүмүнү Кузбаска айдай турган болсо, Кузбастан ошол жактан жыгач алып келе турган болсо, бизге аябай арзан түшмөк. Менин көзүм жетип турат, колум жетпей атат да туугандар. Көп нерсеге көзүм жетип турат. Анан ит күлүгүн түлкү сүйбөйт дегенде ушундай ойлорду айта берсең, жетекчиге жакпай калат экенсиң. Жетекчинин алдында сен ушундай бир акмак болуп, мындай бир келесөө болуп гана көрүнүп турушуң керек экен. Биз анталбайбыз. Бизди чөгөлөтөбүз деди, чөгөлөбөдүк, тизелетебиз деди, тизелебедик. Себеп бизди жараткан ушундай тик жүр деп жаратып койгон экен. Андай пландарыбыз бар, аксакал. Урматтуу Мадумаров, сиздер шайлансаңыздар 120 депутаттын 60-га аз айта аласыздарбы? Демек, менин сүйлөп атканымды көрүп турсуз. Биз барып, эгерде күчүбүз жетсе, 3 айдын ичинде конституцияны өзгөртүшүбүз керек.
Бизге 120 депутаттын кажети жок. Биз кезинде 35 болуп иштегенбиз. Biz 35 депутат алган мыйзамдарды бул 120сы 10 жылда ала алган жок. Бардык кодекстер ошол мезгилде алынган. Легендарлуу парламент бул 12-чи чакырылыштагы депутат эмес. Легендарлуу парламент бул 1-чи чакырылыштын депутаттары. Эгемен өлкөнүн 1-чи чакырылышынын депутаттары бүт эгемен мыйзамдардын баарын кабыл алган биз элек. Биз 60ка чейин кыскартабыз Кудай буйрса. Парламентти кармаганга 1 миллиард сом кетет жылына. Ошонун тең жарымын бөлсөк 500 миллион үнөмдөлөт. 500 миллионго 200 орундук мектептен 10 курулат бир эле жылда. 5 жылда биздин салымыбыз ошондо 50 мектеп куруп койсо болот. Көп айтат. Булар сүйлөйт дейт. Сүйлөй албасаң отурасың да жалдырап сүйлөгөнүн оозун карап. Биздин көзүбүз жетет, акылыбыз бар. Эсептей алабыз. Мен дайым айтам го, эгерде Улуу Токтогулдун колунда комузу болбосо токо болмок беле? Болмок эмес. Биздин мыкты комузчулар, мейли Коргол, мейли Эшмамбет, мейли кимди алсаңыздар ошону алыңыздар. Комузу болбосо эмне болмок? Комузсуз жалгыз ырдаган барпы болгон, калганын баары комуз менен ырдаган. Бизге ошол Токтогулга комуз кандай керек болсо, бизге бийлик ошондой керек. Ал Кадыр Баркты көтөрүш үчүн эмес, Кудайга шүгүр жетиштүү Кадыр Барк. Атактан чыгарыш үчүн эмес. Андан сырткары 25 министрликтин баарын жоюп 11 эле министрлик калтырабыз Кудайга кааласа. Биз райондун жетекчилердин айыл өкмөттөрүн шайлоону токтотобуз, жоёбуз аны. Аны биз дайындайбыз. Себеп ансыз эч качан бизде тартип болбойт. Бизге 300 партиянын кажети жок, бир да партия болбойт. Бир партия болот, бул касиеттүү Кыргызстандын эли деген. Партиянын түп тамыры менен жоюш керек. Жакшылык алып барбайт партия. Кыргызстанда ансыз да кылымдардан келаткан 40 партия бар. Эми аны дагы бөлүп талкалап 300гө бөлдүк. Бизде, урматтуу туугандар, бүткүл эл тарабынан шайланган президент өкмөттүн башында туруп керт башы менен жооп бериш керек. Биз чакан өлкөбүз. Бизден калкынын саны боюнча 2,5 миллионго көп Швейцария бар. Жери боюнча да чоң. Аларда билесиздерби? 47 депутат бар. Биз кайсы алыбызга 120-ны кармап отурабыз? Абдылда Иманкулов менен теги Тынар айткандай 120-нын ким экенин билебиз биз. Ассаламу алейкум дейт Адахан Кимсанбаевич. Биз мекенден алыс жүргөн Россияда Сургут шаарынан дейт. Айбек Камалов деген түз эфирден көрүп жатабыз. Биз бүтүн Кыргызстан менен чогуубуз дейт. Рахмат. Айбек мырза, рахмат. Сиздер ошол жакта турсаңыздар дагы баары бир көзүңүздөр ушу Кыргызстанда болуп атканын билебиз. Себеп сыртта жүргөн жаш жигиттер менен, кыздар менен, апалар менен менчелик көп жолугушкан эч ким жок. Токтогул шаары. Менчелик алардан кабар алып барган эч ким жок. Мен 11 жылдан бери мамлекеттик кызматта эмесмин. Бир күндө мени иштеткен жок. Себеп сабатым жетишпейт экен. Сабатсыздык менен жүрөбүз биз көчөдө. 11 жыл. Мана октябрда туп-туура 11 жыл болот. Токтогулда. Дале болсо мага кайрылышат. Мени дале болсо же депутат, же министр, же өкмөт башчысы деп билишет. Мен өткөндө айттым, неге мага кайра кайрыласыңар? Казакстандын чек арасында калып калса да мага чыгышат. Россияда калып калса да мага чыгат. Казакстан машиналарды өткөрбөй койсо дагы дейкандар мага чыгат. Акырында айттым, неге мага кайрыласыңар? Мен кызматсызмын десем, ошол аксакалдар дагы жаш жигиттер келип алып айтат, сиз элдик президентсиз дейт. Ал президент башка, сиз элдиксиз дейт. Мына ушинтип адамды алдап салда эптеп кубандырып иштетет да меничи. Анан мен кубанып калам. Анан Нурсултан Абишевичке кайрылам. Мен 1000 жолу мүмкүнчүлүктөн пайдаланып рахмат айтам. Нурсултан Абишевичке дагы, Касым-Жомарт Кемеловичке дагы, 1000ге жакын биздин кыргыз жигиттер, кыздары, апаларыбыз, неберелерин жетелеп ошол сызда калып калган жерде кайрылганда 2 күнгө жеткирбестен автобустарды уюштуруп Кыргызстанга жеткирип беришти. Не дейсиз? Чоң рахмат айтабыз.
Мына Өзбекстанның президентін қараңыздар. Шавкат Миромановичті. Çoğun Kırgız айылы бар, ошол Токтогул сияқты. Токтогулдан кичирегем. Аламдын баарын баткырсаң Токтогулга батып кете турган чоң жер бул жер. Ал жер кичинекей бир кыштак 40 күндө тегиздеп сүрдүрүп, Европа стандарты менен айыл куруп койду. 40 күндө. Көрдүңүздөрбү ошону? Көрдүңүздөрбү теледен? 40 күндө иштейин деген киши ушундай иштейт. Кече ушул муну атың өчкөр тажылуу вирус деп тажысыз калгыр. Ушул оору башталганда 9 миллион 800 миң долларга өпкөнү жасалма дем алдыруучу аппарат чыгара турган завод куруп койду. 2 айга жеткирбей. Андан чыккан Өзбекстан, Кыргызстанга, Казакстанга, Тажикстанга, Пакистан, Афганистанга сата турган кылып чыгарып койду. 9 миллион долларга. А биздин кыргыз азаматтары эмне кылды? 600 миллион карыз алды дагы. Бүгүн кайда десең эч ким билбейт. Бул не деген өлкө? Бул не деген бийлик? Не деген мамлекет? Ошолордун баарын көтөрүп аткан ким? Биз. Мен аябай кубанып келатам, лейлектен бери келатам. Ушулардын баарына ким күнөөлүү деп суроо берсем, эл бир добуштан биз күнөөлүүбүз деп айтып атат. Демек, Кудай буйрса биздин көкүрөгүбүздө, биздин жүрөгүбүздө нукра инкылап, нукра көтөрүлүш, нукра өзгөрүш, революция боло турган болуп калды. Ал 4 октябрь, иншалла. Бизде ошолордо иштей ала турган азаматтарыбыз жокпу? Ошолор чолук иш билген жигиттерибиз, кыздарыбыз жокпу? Бар. Тек аларды көтөрбөй келебиз. Көтөрбөйбүз аларды. Көкөлөп көккө учар шумкарыбыздын канатын кайрып келебиз. Чуркай турган жорголорубуздун бутуна акырын барып үзөңгү менен тейип коюп аксатып келетабыз. Натыйжада башкалардан кем болуп, өзгөлөргө жем болуп, көргөн күнүбүз ушул болуп атат. Келиңиздер эми. Бөтөн бирөөнүн берген тамагы асыгатпайт. Берген акчасы керек болсо чөнтөгүңүздөгү акчаңызды кошо алып кетет. Себеп анын бүт баарынын берекесин кетирет. Мына ушуну чайрап жүрүп, чырылдап жүрүп айтып чубак кетти. Алганың да күйөсүн, бергениң да күйөсүн деп чырылдады. Эч кимибиз укпай атабыз. Коркпай атабыз. Ар жакка барганда сүйлөшүп алам дейбиз. Ал жакта сүйлөшө албайсыз эч ким менен. Ал жакта адвокат жок. Адвокатыбыз жалгыз ушул дүйнөдөгү, жалган дүйнөдөгү жасаган сооп иштерибиз, таза өмүрүбүз. Башка адвокат болбойт. Мына ушулардын баарын чырылдап, ырдап жүрүп, Элмирбек кетти. Не дейбиз мындан кийин? Мыктылардын мыктысын жиберип, узатып коюп, өзүбүз кайда калып атабыз? Кесепетинин баардык барекети ушунда турат да. Карганы шумкар дейбиз дагы, качырды тулпар дейбиз. Андай эмес. Карга эч качан шумкар боло албайт, качыр эч качан тулпар боло албайт. Келиңиздер, тандаңыздар. Замандын шумкарлары, замандын тулпарлары бар. Бирок алардын чөнтөгү жука. Акылы толо, чөнтөгү бош. Biz akıldı tandayızbı, akçanı tandayızbı, gelecekti tandayızbı, gelecekti içip cep, nevere çevrelerdin ırısını kıyavızbı, anı dağı çeçe durgan, biz kaldaygan kalkbız, özüyüz. Ben köp жерден угуп атам. Паспортыбызды алып коюп атат деген сөздү угуп атам. Ким алып коюп атат? Ким топтоп атат паспортты? Ошол паспортун берип койгон эжекелер агалар. Эскертип коеюн. Биз го түшүнбөгөн элбиз, ошондо келип айтып койсоңуз болмок деп кийин сөз айтпагыла мага. Ошол паспортун берип аткандар 1000 сом үчүн. Эртең биздин Токтогулдан чек ала албайсыз балаңызга, небереңизге. Сиз бул жерден катардан чыгып кеттиңиз. Жаман айтпай жакшы жок. Керек болсо эртең акыретке кеткен болсок, мүрзөгө дагы жай таппай каласыз. Себеп сиз бул жерде каттоодо турган жоксуз. Азыр мүрзөгө жай алыш дагы сатылып атат. Бишкекте билесиздерби? 90 миңге чейин. Жергиликтүү болуп каттоодо турсаң, эртең кайда барабыз биз? 1000 сомго паспортубузду бирөөнүн колуна карматып коюп. Шайлоо бүткөндөн кийин сиздердин паспортуңуздарды алып келип, кайра сиздин үйүңүзгө каттап айталар. Аларга сиздин паспортуңуз эмес, өзүңүздүн керегиңиз жок болуп калат эртеси күнү. Ойлонолу, туугандар, ойлонолу.
Мен Чымыкеева Тотукан пенсия адаммын дейт. Силерге суроом, биз Токтогулда Таласпай кичи шаарына жашайбыз. Жаңы конуш. Ошол жерге барганда мен 35 жашта элем, азыр 67 жашка чыктым. Суу деген маселе бар. 33 жылдан бери суу ташып жашайбыз. Депутат шайлап үмүт чоң, бирок кур убада силерге ак жол дейт. Ошол кур убада бербеген депутаттарды шайлай албаганыңыз үчүн ушинтип отурабыз. Убагында эжеке кичине анча-мынча чай чамек ичип койгонбуз. Токтогул дүңгүрөгөнбүз. Bir tarafımız palançının baldары, bir tarafımız tükünçünün baldары olup. Biz bütün Kırgızistan'bız. Biz bir ayırga gönül bölbeybiz. Bizge bütün Kırgızistan bardık alakanımızda uşul közümüzdün karegindey saktay turgan jeribиz бар, elibиz бар. Men birinci кезекте тартип орнотобуз дегенде эжеке, ошол сиздин Таласпай деген кичи шаарчаңыздан баштап Ордолу Ош шаары же борборубуз Бишкекке чейин көңүл бурабыз биз. Ар бир көчөсүнө, ар бир үйүнө. Тартип ошентип башталат. Мен жана бекер айткан жокмун. Ушу Тууганбай акеден бери Токтогулдан бир депутат чыкпаптыр, чыгып трибунага чыгып өзүнүн оюн билдире ала турган. Санап бергиле чыкса, баланчы депутатыбыз бар эле түкүнчү деп кимиңди айта аласыздар? Ошол жерге трибунага чыгып кан какшап элдин талабын талашкан ким чыкты? Ким? Жок да мына айта албайбыз. Ошол Тууганбай аке депутат болбой калгандан бери сиз айткан 37 жыл өтүптүр. Ошонон бери үн жок, сөз жок. Эми Кудай жалгап, инсап берип, ушул жигиттерди, кыздарды алып барып калсаңыздар, булар айтпаса мен айтам, билесиздер мени. Урматтуу Адаханага, биз сизге ишеним артып келдик. Каркыра боюнча эл ичинде түрдүү пикирлер бар дейт. Сатылганына тиешеңиз барбы жокпу ишиңизге ийгилик дейт. Бул суроону бербесе мен чогулуш болгон жок деп билет элем да. Бул берилиш керек эле. Аябай жакшы суроо. Мен дайым ушул суроо бергендерге ушинтип кайрылам. Мен өз колум менен өзүм ылай жасап курган үйүмдү мен сата аламбы? Өзүм курган үйдү мен сата аламбы? Сата албайм. Неге? Ага аялымдын колу болуш керек. Мени менен жашап аткан балдарымдын ыраазычылыгы болуш керек. Мен ошол 3 сотик жерге курган үйүмдү сата албайм да, калдайган каркыраны сатам, кичине ой жүгүртпөйлүбү? Ойлонбойлубу кичине? Эгерде мен ушул жанагы туура эмес чек берип койдуң деп азыр кишилерди алып барып камап атат. Туура эмес чек берип койдуң деп, Кыргыз калкынын маңдайына бүткөн, Манастан бери келаткан каркыраны эгер Мадумаров сатып берсе, бул кезге чейин тезектерип жүрүшөбү мени карабай. Ойлонбойлубу кичине? Мына ушул 2008 жылы 15 апрелде чыккан гезит бар. Эркинтоо деген. Караңыздар. Ошол кездеги чарба жетекчилери, мектеп директорлори, совхоз директорлорунун бардыгы 150 киши кол коюп, Бакиевке, Мадумаровка кайрылган. Сиздер маселени ушундай чечип бергениңиздер үчүн терең ыраазычылык билдирип, таазим этебиз деген рахмат каты бар. Биз аны 2001 жылы Акаев менен Назарбаевдин кол койгон вариантында чечкен жокпуз чегараны. Мен кайрадан комиссия түздүм. Анын төрагасы кылып Чолпон Баекованы дайындадым. Алар барып, бир канча жолу барып келип, Кыргыздын пайдасына чечип салды. Биз ошондой кылып чечтик чегараны. Мына кече чыркырап жүрүп чубак өттү дегеним, чубак ажы айтпадыбы? Мен Казакстанга барсам, казактар айтып атат, Назарбаев каркыраны кыргыздарга берип жиберди деп чырылдап атат деп. Биз алдык туугандар, алдык. Биз берген жокпуз. Ушу маселени атайын беришет, Ысык көлгө барсам, бир да маселе көтөрбөйт. Ыраазыбыз дейт, рахмат дейт. Кече мына Таш көмүрдө бирөө суроо берип атат, бир бала, көрүп атам. Сумкасын мына жерге илип алган, жанакы спортчу кийинип алган, бир керсейгендер чыкты. Билебиз, ал кайсы партиянын машинасынан түшкөндөн бери көрүп турдум. Ал кайсы жерде канча гектар десең билбейм дейт.
Билбесең неге сурап атасың? Ошон үчүн туугандар бирөө ушуну жазып берип бар, ушуну бере сал десе берерден баштап өзүбүз ойлонгонду үйрөнүшүбүз керек. Адахан энем, азыркы элдин маселеси кредит кыйнап келет, проценти көп, ошону кечип бере аласыңбы дейт. Ачыгын айтчы, ачыгын айтсам кечип бере албайт. Мен эмес, атаңыз да кечип бере албайт аны. Эч ким кечип бере албайт. Аны алар да ойлонуш керек эле. Негизи Кыргызды бүгүн чөгөлөтүп аткан бардык маселе кредит. Дагы жакшы мына оору чыгып калып, жаман айтпай жакшы жок. Ар бир нерсенин артында жакшылык бар дейт. Тойлор кыскарып, кредит алгандар азайды. Кудайга шүгүр. Ар бир нерсенин аркасында жакшылык бар. Бизди курутуп келаткан той. Биздин кендирибизди кесип келаткан той. Мына 6 айдан өтүп кетти, той жок. Үйлөнбөй калдыкпы? Үйлөнүп эле атабыз. Күйөөгө чыкпай калдыкпы? Чыгып эле атабыз. Тып-тынч. Рахат экен го. Үйлөнүү деген андай кылып дүңгүрөтүп той бериш эмес. Үйлөнүү деген учугуңду улоо. Ата-энең билсин, көчөң билсин сен үйлөнгөнүңдү. Не кыласың дүйнөгө жар салып? Үйлөнүп эртеси бактылуумун деген кишилерди мен көрө элекмин ушул кезге чейин. Сүйүнбө. Эртең турмуш күтүп турат. Ошол акчанын баарын ошол келечекке сактап кой, той бергендин ордуна. Кандай дейсиздер? Мына чет өлкөдөн келгендер биздин тойлорду көрүп алып эси ойт. Анан неге кредит аласыңар башка өлкөлөрдөн деп. Биз жайган дасторконду алардын миллионерлери да жай албайт. Жайбайт дагы. Биз келсек, бул маселени ушундай чечебиз. Негизи банктардын баарын баягы үстүнө үстөк кошуп, процент менен деген нерселердин баарын жойсок деген жеке өзүмдүн оюм бар. Күчүм жетеби, жетпейби, жараткан билет. Бирок ушул менин максатым. Неге? Себеп үстөк алган арам, анын берекеси болбойт. Биз мамлекет өз арамдыкка түртүп атат элдин баарын. Бизде теңшерик деген түшүнүк бар эле. Аксакалдар билет кезинде. Biz ошол теңшерик принцибине өтөбүз. Эмне аласың? Кредит эмне кыласың? Жер иштетесиңби? Түшүмүңдөн тең бөлүшөбүз. Ал, канча каалайсың? Мына ушул принципке барабыз. Араб өлкөлөрү ушундай принцип менен жашайт. Мойнуна карызды илип койбойт асып. Дарбыз эгесиңби, жүгөрү эгесиңби, күрүч айдайсыңбы, эмне эксең, дыйканчылык кыласыңбы, жаса. Мен мына Калкожа деген аксакалдын конок үйүндө калып калдым кече. Аябай каттуу таң калдым да кубандым. Шүгүр, кыргыз дыйканчылык кыла албайт дегенге ошо Калкожа экенин барып багын көрүп коюңуздар. Ошол жер райондун таштанды, шыпырынды таштаган жери болгон экен. Ошол жерди алып караңыздарчы, Европанын бир бурчундагы бир керемет көркөм сүрөт жасап коюптур. Кирдиңиздерби, көрдүңүздөрбү? Караңыздар. Өз эмгеги менен жасаптыр, өз колу менен. Алмаларын караңыздар, мен сүрөткө тартып алдым. Боюм омдай болгон алмадан бир жашыктан ашык алма турат. Керемет. Мен Жолборсова Бинура. 24-жылда Кытайга кайтарыба турган карызды кандай чечесиңер? Убакыт аз калды, сизди урматтоо менен. Бинура эжеке, менин дагы убактым аз калды деп чырылдап атам. Менин да убактым өтүп баратат деп чырылдап атам. Бирок Американын шайлоосуну көргөндө өзүмдү өзүм сооротуп коюп атам. Кече Рахман Разыковду мына Темирлан Сыманбековдер баары чогуу окуп жүргөндө бир чогуу иштеген, чогуу окуган бир киши айтып атат. Рахман дейт, сен каарып калдың, сен 10 жыл башта келишиң керек эле дейт. Каракулжага барсак. Рахман Разыков канча жашта билесиздерби? 65-те. 300 миллион халкы бар, 200 миллиондон ашык халкы бар. Американын президенттигине ким баратат билесиздерби? 78 жаштагы Джо Байден деген баратат. Ага азыркы күчүндө турган президент 76 жаштагы Дональд Трамп экөө. Американын баш иштебейби? Айтпайбы, каарып калдыңар, чыккыла. Жаштарга орун бошоткула. Дебейби? Жок, дебейт экен алар. Алар кимдин баш иштесе кете берет экен. Малайзиянын президенти канча жашта билесиздерби? 97-ге чыгып атат.
97'ge çıkkança 97'ge çıkkança Rahman Razıkov'a da 32 yıl gerek. Bizdeki şaylollardan daha 6 şaylonu ötkörüş gerek. Temirlan Ake üçün daha 7 şaylo gerek al yaşka çıkkança. Gep yaşta emas, gep başta. Temirlan, sizge kel. Sorol sizge kel. Sizlerdi Kudayım koldosun, sizlerдің партияңардын өтүшүнө Kudayım насип etsin. Адахан Кимсамаевич партияңар өтүп калса, мына ушул баланчыны мындай кыласызбы, түкүнчүнү андай кыласызбы деген суроолорду атайын бердирет экен. Мен билбей эле жооп бере бериптирмин. Көрсө бизден түз эфирден аябай көп киши көрөт экен дагы. Өздөрүнүн фамилияларын ататкысы келет экен да. Мен жаман болуп кеткен болсом күнөө менде эмес. Орустардын залкар жазуучусу Лев Николаевич Толстой айтыптыр. Сага бирөө капа болсо билгин сен ал үчүн көп жакшылык кылып койгонсуң дейт. Жакшылык кылбасаң сага таарынбайт экен. Жакшылык кылып туруп 100 жолу жакшылык кылып бир жолу жасабай койсоң тул туюп сага таарынып калат экен. Мына менин аяштарым башын ийкеп атат туура деп. 100 чайнек чай коёт ысык кылып. Бир жолу муздап калган болсо кайнененин чайнекти жерге койгонун көрө бересиз да. Ошол сыяктуу болот экен. Биздин сурообуз Сарпашев боюнча жерлер, мекемелерди басып алган 100 гектар жерди Торкендеги дейт. Талашып келатабыз, соттордон утуп алып жатышат. Эгер сиздер өтсөңүздөр жардам бере аласыздарбы деп торкендиктердин атынан Болотбеков Рыскул дейт. Мен ушул сурооңуздарды Темирлан Акеге берем. Көкүрөгүнө значокту тагып, чөнтөгүнө мандатты алып, келгенде ушул маселе боюнча толук кандуу жооп бергенге мүмкүнчүлүгү болот. Мына азыр эле беребиз мындай тапшырмаларды. Адахан Кимсанбаевич, бир депутатты кармаш үчүн миллиондогон акча жумшалып жатат. Ошол каражатты кыскартып, депутат айлык алып иштесе жакшы болот эле. Биз айткан менен иштебей жүрөбүз го. Биз айлык менен эле иштеп жүрөбүз го дейт. Депутаттар дагы айлык менен иштейт. Бирок айлыкка жашаган депутат бар, бизнес кылып, бизнесин калкалаганы барган депутаттар бар. Мына мисалы мен дайым айлык менен жашап келдим. Бир кишиден бир тыйын карызым жок. Бир мамлекеттен момунчалык калем алган жокмун. Мамлекеттен бир кирпич алган жокмун. Жашап келетам го. Кече Баткенде суроо берип атат мага. Сиз өткөндөгү шайлоодогу келген кийим көйнөк менен келипсиз го деп. Жетет мага 20 жылга бир көйнөк. Мен чөп ташыбасам, жүгөрү орбосом, кийем бир көйнөктү 20 жыл кийсем үчүн болбойт. Же семирбесең, же чоңойбосоң, же кичирейбесең, бир калпта жүрсөң жетет ошол. Мына мен муну кийип турган ботинкеме деле бир 13 жыл, 12 жыл болуп атат. Эмне кылам мен башка кийим кийип? Мунулар кийинет. Керемет кийинет ушулар. Караңыз. Булар да кээ бир жерге барганда мага айтып коюшат. Сиздин костюмуңуздан биздин галстугубуз кымбат деп коет. Буюрсун. Сен мойнуңа $300 галстук такканыңды ким тааныйт, ким билет аны? Мына көчөдө илинип турат. Ал не деген акча? Кудайдын куттуу күнү КТР менен ЛТРден чыгышып атат. 1 мүнөтүнө кеткен акчага биздин мугалимдер менен дарыгерлер жарым жыл иштеп атат. Мына маданият үйүндө иштегендердин айлыгы канча? Айлыгы канча маданият үйүндө? 3000. 2,5 Туурабы? Булардын 1 мүнөтү 37.000 КТРден чыккан. Ал не деген акча? Gece sanadık 1 saati 2.200.000 болот экен. Анан силер чыкпай атасыңар го деп сурайт менден. Чыкпайбыз биз антип. Биз келебиз алдыңыздарга. 2005-2006 жылдарында биз ушул маданият кызматкерлерине эгерде эмгек сиңирген артист болсо 50% кошконбуз. 50%.
Эгер эл артисти болсо 100% кошконбуз. Кийин ошол маданият өкүлүнөн бирөө барды дагы, ошол биз коюшкон 100% менен 50%ын алып салды. Азыр мына Токтогулда дагы ошондой болуп турат. Биз кезинде депутат болуп жүргөндө Өчүрө. Апакевай, biz büt kayra kelbedik, şiberi geçip çorağımda degdedik. Evropa'nın булар биз чогулуш өткөргөн жерди билет, графикти билип алышты. 3 партия ушундай болуп жүрөт. Дагы бир партия эл топтой албай бүтүн Кыргызстан менен жолугушууга келгиле деп жарыя салып чогултуп жүрөт. Эми ушундай экен, эмне кылабыз? Биз Кудай кааласа, буюрса, келсек пенсия маселесин дагы мына жөлөк пул деп коебуз. Мен айылга келгенде орусча үйрөнүп кетем, аны сиздер пособие деп коет экенсиздер, биз жөлөк пул деп эле түшүнөбүз. Атаңдын жигулиси бар экен, апаңдын саан уyu бар экен деп балдарга бербей атыптыр. Мына ушул маселеге мен 10 жыл ушу көзүмдүн майын агызып жазган мыйзамдарымды токтотуп коюптур. Ошол мыйзамды кайра барсак, ээси келсе бейсин бер деп, ошол мыйзамды кайра калдына келтиребиз. Атаңдын жигулиси эмес, чайкасы болсо дагы баланын пособиясын беришибиз керек. Баланын кандай тиешеси бар? Бул бир. Биз Токтогул районунда электр энергиясын өзү иштетилип чыккан баа менен сатылышы керек деген мыйзам кабыл алганбыз. 98-жылы, 99-жылы. Geçe 14-жылы ошону токтотуп коюптур. Мыйзам токтобойт. Ошол мыйзамды токтотсо, ушул мыйзамды неге токтотпойт деген Токтогулдан чыккан депутат чырылдаш керек эле ошол жерде күн-түн туруп. Жок андай депутат. Ошол чырылдаган депутаттарды алып барышыбыз керек эле, эл ушул жерден топтолуп отуруп. Биз бүтүн Кыргызстан барсак конституцияны өзгөртүп, партиялык шайлоону жоюп, эл өзү түздөн түз шайласын деген мыйзамды киргизебиз. Biz elge kaytarıp berебиз тандоону. Мына Темирлан аке дагы, Жаныш мырза дагы, бул жерде турган кыздарыбыз дагы айтып кетти мына. Айпери. Эгер мен ошол жерге депутат болуп калсам, биринчи кезекте көтөрө турган маселем энергетика болот деп. Баракелде. Токтогулдун депутаты көтөрө турган маселе энергетика болуш керек. Таш көмүрдүн депутаты көтөрө турган маселе ГЭС болуш керек. Өзгөндүн депутатынын көтөрө турган маселеси ошол өстүргөн байкы айыл чарба түшүмдөрүн сатууга көмөк көрсөтүү маселесин коюш керек. Кара суунун депутаты көтөрө турган маселе ошол жерде пахта заводун иштеп, 1 килограмм пахтаны 47 сомдон сатпай, 1 килограмм пахтадан 2 костюм жасап, 5000 сомго сата турган маселени көтөрүш керек. Биз неге бөтөндөрдүн алдына кул болуп жүрөбүз? Кызыл туз болгучанын жанында. Мына бизден алып барып аткан картошка болобу, сабиз пияз алмасы болобу, Европага барганда бул жерде $1 алып аткан болсо, ал жерге барганда $15 болуп атат. Биздин өзүбүздүн башыбыз жетпейби түз алып барып сатканга? Жок, неге? Таможня жеп коет бизди. Чек ара жеп коет бизди, милиция жеп коет бизди. Биз ошол шарт, темирдей тартип, тазалык деген ураандын ичинде баары бар туугандар. Bizde мамлекеттик каттоо дегенибиз бар. Булардын алкымдары өтө эле чоң дейт. Госрегистр болбой эле частный болуп калды дейт. Карапайым калың элди тоногондо аябагандай жаман тоноп жатышат. Кудай буйруп жалпы элдин колдоосу менен ак үйгө барсаңар, госрегистр деген бөлүмдү түз жолго салып, эл үчүн кызмат кыла турган кылып койсоңуздар. Бүтүн Кыргызстан партиясынын мүчөсү Сыргабеков Турусбек 72 жаштагы пенсионер. Сиздерден өтүнүч унутулуп калбасын, ушуну программаңыздарга киргизип койсоңуздар. Сыргабеков Турусбек мырза, караңызчы, 72 жаштасыз. Кандай сабаттуу жазгансыз. Мына 22 сентябрь 20-жыл деп кол коюптур. Мына ушуну алып барып депутаттарга окутуш керек. Жазганда момундай жазат деп. Караңыздарчы сулуулугун. Турусбекке каердесиз? Siz mi? Kızlarga öte köp kat yazgan ekensiniz ya, karanız. Okumuş. Biz bunu saktap kalabız. Gosregistrel emez. Kırgızstanda bardık kızmatlar uşunday bale oldu.
Мына кече оору чыкканда көрдүңүздөр. Ооруканага бир да ооруну кабыл албай коюшту. Неге? Кабыл алууга шарт жок. Маданиятың өрмөлөгөн, экономикаң өрмөлөгөн, саламаттык сактоо кызматы ошондой. Азыр мектептерде кандай окутуп атканын Аллах кечирген болсун. Мугалимдер өздөрү интернет эмне экенин билбеген мугалимдерибиз бар да. Алар кантип сабак берет. Бул не деген көз боемочулук? Азыркы пенсиядагы иштеген мугалимдер эмес. Мен дагы ошол компьютерди андай иштете албайм. Мен кичинекей балама барып, муну жасап берчи, муну жасап берчи десем, айтат, ата ушунчалык сабатсызсыңбы деп. Биз сабатсызбыз компьютерде. Кол менен жазабыз. Бул тармактарды аябай ойлонушубуз керек. Урматтуу Токтогул эли, мен кызыңар Фатима Москвадан салам айтам дейт. Биз чарчадык. Мекенден алыста жүрүп, бүтүн Кыргызстанды колдогула элек. Биз тажадык, чарчадык, жетишет, алга бүтүн Кыргызстан дейт. Рахмат Фатима. Фатима айым, рахмат. Бүтүн Кыргызстан, биз Германиядан салам айтабыз дейт. Мына техниканын жеткени. Ассаламу алейкум, жамаат менен чогуу намаз окуп чыгып сизге суроо бергенде Умар разияллаху анхудай болом дегенсиз. Сиздерге Аллах жардам берсин, убадага туруңуздар дейт. Умар разияллаху анху деген бул экинчи халиф. Неге мен ошол кишидей болгом келет, падыша болсом деп айттым. Дүйнө боюнча аябай бай мамлекет болуп турганда, ошол киши падыша болуп элдин алдына чыгып сүйлөгөндө бирөө айтат, чапанында 13 жамагы бар эле дейт. Экинчиси айтат, мен санагамын 12 жамагы бар эле дейт. Талашы ошол же 13 же 12 жамак. Караңыздарчы, кандай тактыкты талап кылат ислам дини, шариат. Ошол падыша 12 жамагы менен чыгып элге чыккан экен. Ошол падыша Умар разияллаху анху түндө жүрүп алып кыдырат экен. Кимде кандай кемчилик бар деп. Билесиздерби, түндө саат 12 болса керек, 1 болса керек, баратса бир жерден бир чатыр куруп алган, бир байкуш чатырга кирип чыгып кыйналып атат дейт. Барып сурады, не болду сага деп. Десе, кечирип кой дейт, мен дагы бир жолоочулар менен бараттым эле, ушул жерге келгенде аялымдын толгоосу келип калып, ушул чатырды тигип, билбей атам мен дейт. Мен эч качан көргөн эмесмин, бала төрөлүшүн көргөн эмесмин. Колумдан келбей атат, эмне кыларымды билбей эле бызылдап кирип чыгып чуркап жүрөм дейт. Падыша Умар разияллаху анху үйүнө барып, аялын тургузуп, алып келип, баланы төрөтүп, жуунтуруп, тазалап, киндигин кыркып, эртең саат 12-де ушундай аянтка кел, сага окшогондорго берилчү каражат бар. Ошонуңду алып кет деген экен. Эми түн жарым аялыңды ойготуп көрчү кыргыз. Падышанын аялы. Апам келип калыптыр, же атам келип калыптыр деп ойготчу кыргыз. Өзүңдү ошол жерде уктата коет. Жеңелер. Туурабы? Же туруп барып төшөктү ушундай салабыз, ал жерге отургуң да келбей калат. Мына касиет. Мына маданият. Мына адамга болгон урмат, мына падышанын жасаганы. Бул жомок эмес. Бул болгон окуялар. Хадистерде эч бир жеринде бир сөз кошулбайт. Ал биздин тарых эмес, же конституция эмес, каалагандай кылып жазган. Бул болгон окуя. Биз ошолордой болгубуз келет дегенибиздин себеби, монол дүйнөдө колубуздан келген жакшылыктын баарын ушул дүйнөдө жасап калалы. Сиздер үчүн эмес, өзүм үчүн. Неге? Акыретке барганда жообун мен берем. Мен корком ошол дүйнөдө. Ушуну менен суроолор аяктады окшойт. Көп суроолор келбей калды. Неге? Ушул Лейлектен бери түз эфирден баарыңыздар угуп көрүп тынчап алдыңыздар. Эми акырын атайын келген 2-3 киши. Мен микрофонду кайрадан ээсине берем, Темирлан акеге. Сиздер менен коштошуп атып эмне айткым келет?
дайым жакшылыктарда жолугушканды насип эткен болсун. Мен өткөндө машинада отуруп 4 саат ыр келди кулагыма. Билесиздер, анча-мынча ыр жазам. Ошол ыр жыйнагыңызды чыгарбайсызбы дегенди айттым мен. Же токтогул болбосоң, же алукул болбосоң, китеп чыгарып ырларды жөн эле коелу. Эң эле бери дегенде болбогондо китеп чыгарыш үчүн, ырларымды чыгарыш үчүн Рахман Разыков болуш керек да. Аларга жетпегенден кийин жөн коёюн деп. Бирок анча-мынча шилтеп коебуз. Караңыздар, бизге 8 деген номер туура келиптир, эсеп саныбыз. Биз аны сууруп алган жокпуз. Бизде эң акыркы каттаган партия катарында бир ушундай куту калып калган экен. Жана чүчү кулак тартканда. Ошол калган кутуну чыгарсак 8-чи эсеп сан келиптир. Мага 4 сап келе калды. Тапканыңыз эгиз болсун. Телегейиңиз тегиз болсун. Тагдырыңа күйсөң эгер таңдаганың 8 болсун деп. 8-ди тандайлы. Ортодо экенбиз 16 партия, как ортосу 8 экен. Ортодо жүргөн жакшы болот. Туурабы? Барга көппөй, жокко чөкпөй дегендей, ортосун тандай бериңиздер. Жараткан дайым жакшылыктарда жолукканды, кубаныч менен жолукканды, кийинки жолу ушундай жолугушуу болгондо, бизде ушундай жолугушуулар Кудай кааласа болот. Биз атып ала албай турган кийиктей болуп качпайбыз. Шайлангандан кийин болбоду дегенде ар кварталында бир келип ушундай жыйын өткөрүп турабыз. Кудай кааласа, ошол күндөргө Аллах жеткиргенде насип эткен болсун. Бар болуңуздар, аман болуңуздар. Рахмат сизге, Атакам Кимсонбаевич. Эми мына бул жерде да биздин коноктор бар эле. Кыска өздөрүнөн бир ойлорун айтып койсом, мына азыр Бишкектен Келебе Токайына биздин уулубуз, биздин кулунубуз атайын келип отурат. Ошондо мен Токойго сөз берейин. Саламатсыздар, урматтуу менин мекендештерим, айылдаштарым. Бул Кетмен төбөлүнө илгери куйруучу аксакал келип бир жакшы 4 сап ыр айткан экен. Атаң Исамбаевдин ырынан кийин мен да ошондон баштайын деп сездим. Биз жөнүндө түн катар түнтөй элекен, түтүнү менен ыр чекен. Бир өрөөнгө бир ырчы менин жумгалы менен тынч экен деген экен. Ар бирибиз сүйлөгүбүз келет, албетте колдоп келгенден кийин. Андан кийин азыр айтып өттү Атаң Исамбаевич. 8-чи деп. 8-чи. Атаң Исамбаевич бир ай мурун мени чакырып туруп айтты, ушу баш штабты башкарасың деп. Анан жанагы чучу кулак тартылып атканда бардык айтты. Курсан Асанов айтат, 7-чи болуп калса жакшы болот эле дейт. Башкасы 1-чи болсо жакшы болот эле дейт. Мен тымыздын отурдум унчукпай. Менин номерим 8-чи, 8-чи апрелде төрөлгөм. Түшүнүңүздөр да? Мен айтып атам, Кудай буйруса ушул Атаң Исамбаевдин кандай десем, деми менен жогору Кудай буйруса сиздердин колдооңуздар менен, албетте сиздердин гана колдооңуздар менен киребиз. Мында менин эч кандай күмөнүм жок. 2010-жылы так уш жерин айтып элем. Бирок 15 айткан эмесмин. 2010-жылы айтканмын. Эгерде жогорку кеңешке бүтүн Кыргызстан кирбесе, Токтогулдан депутат чыкпайт деген. Чыккан жок, 10-дан 15ге чейин бош отурдук. 15-жылы айткан жокмун, себеби деген СДПКдан ошол Асел Кодуранова карындашыбыз, анан Осмон экебиз талапкер болуп келген. Мен аны айткан эмесмин. Эми дагы кайталап коеюн. 20-дан баштап 23ге чейин Токтогулдуктар депутат жок кыласыздар, эгерде бүтүн Кыргызстан өтпөсө. Атаң Исамбаевич, эсиңизде мен машинамды белек кылып тартып алам дедим 10-жылы. Ким барса, ошого тартып алам Токтогулдан деген. Дагы курус алай каласыздар, эгерде бүтүн Кыргызстанды колдосоңуздар. Мына. Ал эми жана суу боюнча. Сууда атпайсыздарбы тиги Таласпайга чейин деп. 2014-жылы биринчи вице-премьер-министр Сарпашевга кирип, анда Марат деген жигитибиз мэриле. Кирип сурандык. Тайыр, Токтогулдан болосуң го. Таза суу чыгарганга ар кайсы кара сууга кетиптир акча, таш көмүргө кетиптир акча, башка шаарларга кетип атат. Ырбачы, балыкчыга кетти, Караколго кетти. Ай сен биринчи вице-сезонго берип койсуң бизге десек, ошол жигит 6 миллион 300 миң евро бизге телефон чалып алып берген. Ачык айтчык аны. Жаманбы жакшыбы өзүбүздүн жигитибиз болот. Ошондон быйылкы несебинен быйыл башталат жумушуңуздар, наркы жыл ушу мезгилде таза суу ичип каласыздар. Ушул айтарым. Аман болуңуздар. Дагы бир жолу кайталап коеюн. 8-чи номер, эгерде бүтүн Кыргызстан өтпөсө,
бир дагы Токтогулдан депутат чыкпайт. Эгерде бүтүн курстан өтсө, биринчи болуп келин балабыз бар, Кызыл Уранга келин, азыр Баткенден койду. Айгүл Сатарова деген. Ал 4-чү. Жана Памир деген агабыз бар, жогорку соттун соту. Ошонун бир тоон агасынын келини болот, Кызыл Урандан, эсиңине салып коеюн. 2 депутат чыгат. Экинчиси мына Темирлан Исманбеков агабыз. Автоматтык түрдө кирет. Эң аз алганда бир 10-дан 13-кө чейин алабыз. Биз эмес. Кайсы депутат партия кирбесин, ал 10-дан 13-кө чейин сөз алат автоматтык түрдө. Ошондон гарантированно бүтүн Кыргызстандан 2 депутат аласыздар. Ошондон да көз ачып бир аз ойлонуштуруп көрөлү. Урматтуу жерлештер, рахмат силерге. Рахмат. Бул жерден эми Акылбек Ракаев деген инибиз келип отурат. Мына айыл чарбасы боюнча ошол инибизге сөз кезегин берели. Ассаламу алейкум. Туугандар. Мына мен эми Токтогулдун кулуну болом. Ушул жерде 50 жыл мурун ушул жерге көчүп келгенбиз баарыбыз. Уюткулуу бай эски Токтогулду чыштап коюп көл астында калтырып ушул жерге көчүп келгенбиз. Ушул жерге көчүп келгенде ушу мектеп менен мына акимчиликтин фундаменти жаңы коюлган. Мына 50 жылдын ичинде эл жаңы дегенде жаңы борборду болуп отурабыз. Эми мен сүйлөй турган сөзүмдү эки эле нерсеге бөлөйүн. Мен 21 жылдан бери айыл чарба, ошонун ичинде малчылардын уюму болуп, ошонун аткаруучу директор болуп жүрөм. Айыл чарба тармагынын келечеги кайсы партиянын программасында кеңири айтылган. Мен бүтүн Кыргызстан партиясынын программасын карап отуруп, абдан жактырып отурам. Себеби дегенде ал жерде айтып атат, элет өнүктүрөбүз, элдин арасында жакырчылыкты жоебуз депчи. Ошондой эле айта турган нерсе 3 пунктка бизге абдан жакканы. Себеби дегенде Кыргызстандын дүң айыл чарба продукциясынын 98%-ин элет эли, ошонун ичинде үй бүлөлүк майда дыйкан чарбалар, малчылар өндүрөт. Ошонун элдин арасында, малчы дыйкандардын арасында кооперацияны жайылтабыз деп программада айтылып атат. Бир, экинчиси өз өндүргөн продукциябызды сата албай кыйналып жүргөндө ошону жергиликтүү закупка жана кайрыштуу түнү жандандырабыз деп атат. Үчүнчүсү, мына элет элинин кадр тандоо, кадрды даярдоодо ошол билим берүү системасын өнүктүрөбүз деп атат. Мен айткым келет, ушул көп партияларда мындай айыл чарба программасы жок. Мен абдан ыраазымын ушуну терең белгилеп кеткениңиздер үчүн. Анан эми мен айтып коеюн. Бир эле сөзүм бар темкем. Мына жерде Кетмен Төбөдөн депутаттар жарыган эмеспиз. Мына Кетмен Төбөнүн кызыкчылыгын коргогон, 33.000 гектар жерин жоготкон, элдин тагдырын ойлогон бир да депутатыбыз трибунадан сүйлөгөн эмес. Мына бүтүн Кыргызстан менен мына Адахан Кимсамаев сизге рахмат. Ошо Токтогулдардан 5 кишини мына Токтогулдан чыгарып атат. 4-5 кылып. Мен айткым келет ушул жерден. Мен ушу темикемди Москвада бирге окумуз деп бул кишини колдоп келдим эле. Мен бүгүн кечирим сурайм. Көрсөм мына жерде менин карындаштарым бар экен. Мына жерде менин агаларым, инилерим бар экен. Мына бириге турган күн келди. Ошон үчүн Кетмен Төбөдөн ылайыктуу депутаттар шайлап алалы. Кандай дейсиздер? Рахмат. Эми биздин дагы бир уюштуруучуларыбыздын бири мына Абдулда келип отурат. Иманкуловду билесиздер. Кичине ооруп бүгүн атайын келген экен. Абдулда келе кой бул жака. Биздин уюштуруучуларыбыздын бири. Биздин ишенимдүү адамыбыз катары келди. Бул бүгүндөн баштап артист катары чыкпайт. Ишенимдүү адам катары чыгат. Келе кой. Ассаламу алейкум, урматтуу Кетмен Төбөлүктөр. Мына өзүңүздөр көрүп аткандай шайлоого саналуу гана күндөр калды. Биз ойлойбуз, туура ойлонуп, туура чечим чыгарат деп. Мен урматтуу туугандар, сөзүмдүн башында эле айтып коеюн. Мен 2 партияны колдоп жүрөм. Бүтүн Кыргызстан, анан мекенчилдер. Аркамда тургандар ичи тарып кетпесин. Себеби дегенде экөөнүн тең программасы окшош. Мен программасына башкасына көп токтолбойм. Анын бардыгын лидер Адахан Кимсамбаевич айтты.
мен кече больницада жатып элге кайрылуу жазатым эле, балким телефондон көргөн болушуңуздар керек. 1,5 миллионго чейин просмотр болуптур. Зерикпей больницада кыла турган иш жок. Түнкү саат 4-кө чейин карадым. 1,5 миң адам жанагы каалоо тилегин айткан экен. Ошонун ичинде 3-ө 4-ө гана тескери болбосо, калгандардын бардыгы мен оюм менен макул экен. Демек мен эл тарапта экениме дагы бир жолу ишендим. Мен телефон көрбөгөн могул жерде отурган аксакалдар үчүн айтып коеюн деп атам. Анын баарын айтпайм. Бир гана нерсе, Садыр Жапаров эмне үчүн түрмөдө отурат? Садыр Жапаров бузуку, эки жүздүү, кара жүзгөйлүк, кара ниеттиктер үчүн ошон үчүн түрмөдө отурат. Мен муну жөндөн жөн айткан жокмун туугандар. Мен Өмүрбек Текебаевдин сөзүнө таянуу менен айтып атам. Өмүрбек Текебаевдин бүгүн дагы интернетти ачып аксакалдарга балдар көрсөтүп койсоңор болот. Өмүрбек Текебаевдин сөзү бар. 2011-жылы дейт, Атамбаев алсыз эле. Атамбаевди күчтөндүрүш үчүн саясатта жүргөн чоң саясатчыларды, кыйын жигиттерди бири менен бирин каршы коюп, кадимки эле илгерки кыргыздын опутун пайдаланып, сатып аларын сатып алып, кызмат берерине кызмат берип, кетирерин кетирип, түрмөгө камарын камап, чыгарарын чыгарып атып, Атамбаевди күчтөндүргөнбүз деген сөзү бар. Бул эмне деген сөз? Бул деген, урматтуу туугандар, мамлекеттин тагдыры менен ойношкон. Мына ушундай бузук алар кимдер? Ошол бузук бири менен бирин каршы койгондор. Мына ошол мамлекетти башкара турган илимдүү, билимдүү жигиттерибиз Атахан Кимсанбаевич, Мадымаров, анан Садыр Жапаров. Биз качанкыга чейин мына ушундай мамлекет башкара турган балдарыбызды байлардын, көпөстөрдүн алдына качан болсо басып берип жүрөбүз. Акылга келишибиз керек. Жыйынтык чыгарышыбыз керек. Атахан Кимсанбаевич, мен сизге таарындым. Себеби дегенде интернеттен көрдүм. Турсунбай Бакир уулун мен өзүм чакырдым эле деп айттыңыз. Турсунбай Бакир уулун сиз эмнеге чакырасыз дейм да? Же анда акча болбосо, же электорат болбосо, Турсунбай Бакир уулун чакырганча мени чакырбайт белеңиз. Турсунбай Бакир уулу менен Рахман Керен кара суудан жалдырап жүрүп алган добушуна караганда кара суунун жарымысына келген Токтогулдан мен эки эсе көп добуш албайт белем. Мен мунуларга жалдырабай кекетип жүрүп албайт белем. Үйлөрүнө жатып алып, жасаган тамагын жебе тоңко жатып алып алмакмын. Урматтуу туугандар, акыл эске келели. Азырынча кеч эмес, урматтуу туугандар. Турсунбай Бакир уулу менен Рахманда эмне көп? Аны баарыбыз билебиз. Міне көп аял алса эле ага тууганы көп болобу. Кыргыз качан ажырашып кеткен күйөө балага добуш берчү эле. Акыл эске келели, урматтуу туугандар. Мына ушул эки партия сөзсүз түрдө парламентке барыш керек. Мен Атахан Кимсанбаевичти парламенттин ичинен эмес, мен сөзсүз президент болуш керек деп жүргөн кишилердин биримин. Биз 16-га бөлүнгөнгө эч кандай акыбыз жок, туугандар. Биз эки гана нерсеге бөлүнүшүбүз керек. Bir жол менен, жолубуз бирөө, же бияка кетебиз, бир жол менен, ошол эле жол менен же бияка кетебиз.
Болду, башка жолубуз жок. Биз Таласка, тетигил Аксы Алабукага, тетик Бешташ менен ашпайбыз. Биз Нарынга, Көлгө, башка жакка кең жайлак менен ашпайбыз. Биз бир гана жолдо жүрөбүз. Так ошонусуңары бүтүн Кыргызстан менен мекенчилердин жолу бип-бир. Биздики де бир. Биз географиялык жактан алганда Токтогулдун жери накта Кыргызстандын мамлекетинин так ортосунда турабыз. Демек биз Кыргызстандын жүрөгүбүз. Бизге биягыдагы, тиягыдагы баары бир. Ошон үчүн урматтуу туугандар, Токтогулдун эли калыс ынтымакта, бирдикте мамлекетти бириктирген эл болушубуз керек. Баардыгыңыздарга жакшылык болсун. Эртең 4 октябрда ушул бүтүн Кыргызстан менен мекенчилдер бири биринчини, экинчиси экинчини алып барсын деп. Атамекен, мен мына жерде карындаштарым бар экенин азыр көрүп атам. Атамекен партиясында менин иним Айбек те жүрөт. Мен капа болбосун Айбек, аны менен өзүм сүйлөшүп алам. Саргамыш менен толук оңко чоңко түшсөк дагы Айбек депутат боло албайт, себеби 57-чи тизмеде жүрөт. Мен кайнагам капа болгончо иним капа болуп турсун деп атам, иним менен кийин сүйлөшүп алам. Улам жаш өткөн сайын үйдө тыш чай ичким келип калат экен киши. Рахмат, жакшылык болсун. Рахмат. Тугандар, азыр 3 теректен тест чалышты. Адамдар 2 сааттан бери туруп калган экен. Күндө турабыз деп. Уруксат берсеңиздер, мына Адакемдин айтканы болду. Кудай тилекке жеткирип, келечеги үчүн, балдарыбыздын келечеги үчүн, өлкөбүздүн келечеги үчүн, биздин жакшырган максатыбыз бирге болуп, келечек үчүн мени ойлойм, добуш бересиздер. Рахмат сиздерге. Аман болуңуздар, саламатта болуңуздар. Biz 3 terekке барабыз, 3 теректен да түз эфирде болобуз. Урматтуу колдоочулар. Здоровья, здоровья, еще раз здоровья. Токтогулдагы сапарыбыз аяктады. Урматтуу колдоочулар, биз 3 теректен сиздер менен түз эфирден кайрадан жолугушабыз.